Көйгөйдүн проблеманын эң жаман жагы эмне? Менимче, андан улам пайда болгон коркуу сезимдер. Кыймыл аракет коркуу сезимин жок кылат. Же тескерисинче, ойлоно берүү көйгөйдү күчтөндүрөт. Ушул факторлор эмнеге көпчүлүк адамдар иштин аягына чыкпаганын түшүндүрөт. Ойго батканда коркуу сезими мурдагыдан дагы күчөйт. Ушул сезим таанышпы? Албетте. Коркуу жашообуздун бир бөлүгү, ар бирибиздин. Бул баарында бар. Эң жаманы биз ал сезимди башкара албай калганыбыз. Андай учурда коркуу сезими бизди башкара баштайт. Өзүбүзгө болгон баа төмөндөп, аракетсиздикке алып келет. Капканга түшүрөт. Коркуу эркиндиктин карама каршысы. Биз өзүбүз бул коркунучтуу деп баа бергенде ал пайда болот. Эгер абал андай деле оор эмес десек, бул ой бизге күч берет. Мындай абалда коркуу сезими өзүнүн ордун жоготот. Жеңүүчүлөр бул сырды билет. Алар көйгөйдү мүмкүнчүлүк катары көрөт. Ар бир терс көрүнүш өзүндө мүмкүнчүлүк камтыйт. Биздин кабыл алуубуз баарын чечет. Эгерде туура кабыл алганды үйрөнө алсаң, кумду алтынга айлантканды үйрөнгөнгө барабар. Андай абалда коркуу сезиминен арылган болосуң. Которгон жана үн коштогон аксакал.